азыр жайдын ортосуна келдик уже. Көмүрлөрдү эртерээк даярдаңыз. Графиктерди дагы бир жолу өзүңүз карап чыгыңыз. Көмүр казуу боюнча биз сиздерге бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бердик. Техникаларды алып бердик, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү дагы түзүп берип атабыз. Көмүр проблема болду деген сөздү биз укпашыбыз керек. Бала саруу боюнча айтып кеттиңиз, декабрда ишке киргизебиз деп. Капсула эле саласыңар, лентасын качан кесесиңер деген сындар болуп атат да көпчүлүк учурда. Ошолор үчүн сиз так датасын айтып коюңуз, мөөнөтүн. Декабрдын канчасында биринчи агрегатын ишке киргизебиз? Декабрдын 22 декабрга Кудай буйрса энергетик күнүнө карата 22 декабрда биринчи агрегатты ишке киргизебиз. Кудай буйрса. Андан кийин аркы жылдын 23-жылдын биринчи кварталында калган 2 агрегат. 1-апрелге чейин калган 2 агрегат бүтүп, толугу менен Бала Саруу ГЭСти ишке беребиз, Кудай буйрса. Жалпы кубаттуулугу 25 мегаватт болсо керек. 25 мегаватт. Жакшы. Токтогул ГЭСинин 4-чү гидроагрегаты боюнча да иштерди катуу көзөмөлгө алыңыз. Камбарата 1 ГЭСи боюнча дагы Камбарата бул курулуш, кылым курулушу болот. Балдарыбызга келечек муунга калат. Ошондуктан ГЭСтеги аткарылган иштерди мага дагы, элге дагы ай сайын отчет берип туруңуз. Элде дагы дайыма маалыматтар болуп турсун.